Эртең менен бизде 16 күнү 6-5:30 тревога болгон. Бизде 6 элек. Ошо именно позиция бир кичинекей эле позицияны 6 карап турганбыз. Ал жерге 30 адам келип атат деп айтышкан да. Камерага түшүп калган экен. Алар атты биринчи эле алар атты. Мен саат 10:00 ошо ок жеп калдым. Андан кийин кисин билбейм. Ал азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Операциядан чыктым. Так, 1-2 күндө басып калат экен. Кудай буйрса. Ошо. Ок тийди дегенден мен баламдын амандыгын тилеп келдим. Бирок жарым жолго келгенимде балаң ушундай, балаңыз сиз кайтыңыз үйүңүзгө деген кабарды эшиттим. Мен өзүмдүн өжөрлүгүм менен эле Бишкекке карап жөнөй бердим. Келдим. Жолго Бишкекке жетейин деп Беловодскийге машина келген мезгилде биз адашыппыз, сизди балаңыз эмес экен, сизди балаңыз тирик экен, бара бериңиз деген. Ага чейин өлдү деп айтышты. Ошону менен келдим, балам жакшы экен, көрдүм. Кече күнү экинчи операциясы өттү, жакшы балам. Сиз балам тирүү деп эле келе? Мен балам тирүү деп, өзүм жүрөгүм балаң тирик деген неме болду. Мен ишенбедим өлдү дегенге, ошону менен келе бердим. Эртең мененки саат 8:30-8:40 тегереги. Ошо миномет түштү биринчи. Миномет түштү, эч ким күткөн жок, эч ким байкаган жок. Миномет түштү, минометтин артынан пулемет менен атты. Анан элдер дүүт кача баштады. Мен бирдемге кылып семьямды коңшумдун машинесине салып жөнөттүм. Анан өзүм калып, анан өзүм секин чыктым. Качып, ошо минометтин огунан качып, бирөөсү бир 30 метр, 30-25 метрдин алдыма түштү, бирөөнүн домуга, бирөөнүн үйгө түштү. Ошону Кудай сакта деп качып, бирөөлөрдүн огородунан качып, акыры экинчиси аркама келип түштү да. Денем кызып кетти, мындай температура чыккандай болду эле. Анан өзүм билбей калдым. Кичине отуруп калдым. Отуруп анан дальше качыш керек да, жан керек, качыш керек. Ошол дальше качтым. Качып, ошол жарада жери менен 1,5 километр алыска качтым. Качып баргандан кийин ал жакта өзүмдүн айылдаштарым, бир туугандарым ошо жардам берип, башка айылга качырды да. Жашоо коркунучу почти 3-чү жыл да. Каждый день эле ошол коркобуз. Качан башталып калат экен, качан бай болот экен деп. Ошол. Билеңиздер, мен андай окуяга уже даяр болуп. Уже даяр болуп калдык. Кач дегенде эле уже качабыз ошол. Азыркы маалда 2 жарадар оорулуу жатат. Төкөйдөн Баткенден түшкөн. Биринчи оорулуу Баткендин тургуну. Ошол жерден жана оскольчатый жанагы жаракат алган. Белине 5 жеринен кирген. Бизге келгенде кан сыйып келген. Кан сыйып бөйрөгүнөн ооруп келгенден текшерип, бөйрөктөрүн текшерсек, бөйрөктөрүнө тийбептир. Бирок бөйрөктүн жанындагы жана ич май деп коет го, ошол жерлерде калып калган да. Бирок азыр эми алар эч кандай бөйрөккө таасир бербейт, каны токтоду. Мындай жөн дарылап атабыз. Азыркы күндө акыбалы жакшы. Экинчи оору ал биздин катардагы жоокер. Өзү контракт боюнча чек арада кызмат кылат экен. Ал дагы жанагындай оскольчатый жаракат алган. Ал жана чатына тийген да, жамбаш сөөгү жактан өтүп, чатына тийген. Ошол жерде жыныс органдарын талкалап кеткен да. Ошентип жабыркалып калган. Ага операция кылып, азыркы убакта, азыркы мезгилде андагы акыбалы жакшы. Дарылардын баарын алып атышат. Дарылар бар, туруктуу. Буюрса жакшы болуп кетет деген немес бар. Кечинде келип эле жатканбыз, үйдө эч ким жок болчу. Эртең менен минометр жарылганда ошондон ойгонуп туруп кеткенбиз. Көчөгө чыкканда эле 2-3 снаряд түшүп, ошол акыркы снаряддын осколкасы келип тийди көзгө. Ошол жерде коңшулар болсо баары биригишип, скорыйга алып келип, Баткен больницасына алып келди. Ал жактан ошко келип операция жасатып, анан азыр Бишкекте. Коркуу жок, коркуу сезим жок, качып бүткөн. Кайра барабыз.
ооба. Ошол жерде туулуп өскөндөн кийин ошол жерде жашайбыз. Эң оору абалда келген Илханов Дайырбек деген аябай спецназдын ушундай мыкты жигит экен да, аскер жигит. Жанында снаряд жарылып, ошо көзүнө снаряддын жанагы оскологу тешип, көздү тешип дегендей, ушу скуловой течечный областьта ошол жакта туруп калыптыр да, параорбитальный областьта. Көзүн полностью жарып кетиптир да, көзү чачырап, мындайча айтканда куюлуп калыптыр. Анан аябай оор абалда. Еще көзүнүн үстүндөгү вот этот векасындагы скальпированный рана болуп, практически векасы да жок болуп калыптыр да, дефект. Оор абалда келип нейротравматологияга түшүп, нейротравматологиядан реанимацияга түштү. Реанимациядан анан бизге алып келип, анан көзүн чогулттук да, эмнеси калганын баарын. Все-таки биринчи көздү алып салып, анан тиги айнек көз салгандан көрө өз көзү менен жүргөн жакшы деп, анан биз бияктан болгон бүт первичный хирургическая обработка кылып, көзүн тигип, дары дармектердин баарын бүт жасап, когда уже көзү жакшыраак боло баштаганда, биз деген кече отделение травматологияга котордук. Эмне үчүн дегенде, тияктан коленный суставды операция кылыш керек экен, дагы ар жак бер жактан снаряддын осколкаларын чыгарыш керек. Ошолубуз оор абалда. Андан кийин дагы Укпасаров деген Бурхан деген көзүнө апаларын, эжелерин тиги үйүнөн чыгарып, качырып, өзү тиги ошо үйдө калганда, как раз ошо үйдүн жанына снаряд жарылып, көзүнө ошо осколок кирип кетиптир. Анан көзүн тешип дегенде ар жагына туруп калыптыр. Анан Баткенский облус больницадан операция болду, Ошский облус больницадан операция болду. Анан бизге келип, азыр деген биз бүт дары дармектердин баарын, күчтүү дармектердин баарын сайып дарылап атабыз азыр. Келечекте тынчылык эле болсун. Келечекте тынчтык эле болсун, ошол эле. Тынчтык, амандык, посту тосуп берсин, чегераны тосуп берсин, ошол. Ушул Бишкектеги чоң заставаларды Баткенге алып барып, Баткенди өнүк ошондой күчтүү заставаларды коюшуп койсо, тажиктер дагы кол салбаса керектир деген ойлорум бар. Бишкектен жардам барганга чейин Баткен күйүлүп калып атпайбы? Ошонусуна ошондой күчтөрдү алып барып Баткенди коргосолор, биз Кыргызстан тынч болот элек.